Банкрот болгонуңузда мындай ой келди? Болду, мен ишкердик меники эмес экен, токтотом деген. Күн сайын келет. Азыр деле 30 число же 31 числодон бирине өткөндө уже баягыларга сотрудниктерге зарплата бересиң го. Мисалы азыр моментте мисалы 500 канча миң берип атсам, зачем ушуну баштагам дейм да. Зачем депчи. Жөн эле бирөөгө иштесем, азыр моментте мен кааласам бир компанияга жөн эле бир директор болуп, же генеральный директор болуп орноша алам да. Примерно 150-200 миң зарплата ала турган болсом, мага жетет да. Ал жерде эмне акча табыш керек деген ой жок, тиги жок. Ишкердик бул геморрой да. Мен айтат элем, биз ишкерлер мазохист болуп калабыз. Ошол кыйынчылыктардан ырахат алып калганчы. Бизде азыр как бы биз наркоманбыз да, мындай токтоп калбайбыз. Мен де 2017-жылы ишкердикке кызыгып баштасам, ошондон бери бир ишти баштайсың, кайра өкүнөсүң, баштайсың, кайра өкүнөсүң. Азыр моментте мисалы менде 5-6 миллион карыз боло турган болсо, мен ишкердикти таштап да кое албайм. Менде выбор жок. Башка бир жерге айына 100 миң, 200 миң сом айлыкка ишке кире турган болсом, мен карыздарымдан кутула албайм. Демек мен мындан ары тобокел кылып олтуруп эле, бизнес кылып эле карыздарымдан кутулуп болуп кетишим керек.